97-yılda Жашоо үйгө киргенби? Кирген. Кайсы жылы алар келип доомат коёду? 2018'den başlamıştım. 15 жылдан кийин, 18 жылдан кийин добросовет пролетат болуп сот кантип чечим чыгарып койду? Сот тарабынан ушундай чечим чыккан. Эже пенсионерми? Эже пенсионер. Пенсионер биздин укук барбы? Пенсионердин атынан ис бергенде. Азыр күндө Инвалидтин атынан, Ток инвалидтин пенсионер жок. Кумар. Мына карасаң, мен мындай бул жөнү байкап калгам. 97-жылы эже үйдү сатып алып кирип атат. 2000 кайсы жылы келип сот коюп чыгарыласыз? 2012'den başlap sottошуп атам. Токтоп туруң, 12 чейин эсептегичи. 97-ден 12 чейин канча жыл? 15 жыл. Сиз 3 жыл испытательный срок алып калыптыр да. Сиз сатып алып эле үйгө киргенсизби? Ал мезгилде үйлөрдүн документи жок эле. Жок, мен суроомо жооп берем. Ооба, сразу. 97-жылы кайсы айда сатып? 1-март күнү көчүп кирген. Көчүп кирген. Анан булар 12-синде келип саткан жокмун да. 2004-жылы приватизация кылып документти мен полный ошол кишинин атына чыгарып коюп атпайбы? Күнөөм ошондо болуп калды да. Анын пропискам бар. Приватизацияны мен атыма чыгарсаң, сага өткөрүш оңой десем, мен ошонун сөзүнө ишенем. Бала чакаңыз жокпу да өзүңүз кылдыңыз? Бар, бала чакам, бир уул, 2 кызым бар эле. Бир кызым өтүп кетти. Каерде үйдү кайерден алгансыз? Ош шаарынан Чкалова көчөсүнөн. Жана мала семени Арыштадан алгам. Ошо приватизация периоду. Ооба. Азыр ал сотто абжалып кеткене болбойт экен да? Болбойт. Азыр мен ошо прокурорлордун үстүнө Мошенничество менен иш козголгон. Ал иш сотко кеткен. Сотто каралып атат, 2-инстанцияда. Камап кетирдиңерби? Камап эле сурактарын баары өтүп кеткен. Жок, камап. 2-инстанцияда сотту көзөмөлгө алып, катышкан прокурор менен мага күчтөрүңүз талашты. Эмеси кандай экен, составы, перспективасы кандай экен. Полный жерге жардам берди да, карачы, карыган айга жардам берсе, кимге жардам бересиз? Ошондо. Анан тем более бул 97-жылы алса, 3 жыл срок, сот отказ берип койсо болот экен, эми обстоятельствону биз билбейбиз да, дело даганда. Сиз сабырлуу уулуңуз, мына Шүкүрбекке кайра дайындайм, залма турат Токтокунов. Ал делоңузду окуп, күчтөрүн мага далашты дечет. Анан эгер ошо состав мошенничество болсо, аны соттотобуз дечет. Анан үйүңүздү даже 2-нчи этабында көрөбүз. Аны бизге консультация бере албайм, себеби азыр билбей туруп айтып койсок, сиз мындай башка жака болуп кетесиз. Мен бир сөз сүйлөйүнчү, токтоп тур. Мен силерден кечирим сурайм. Бирок ушул кол алдында иштеп аткан Исмаилов ушул жыргалгап, ушу чыдыр жүрөгүмөн пата берейинчи. Мен ыйлап келгенде көз жашымды ачып, şu balanın işi ilgili olsun, Kudayım şu balanın ömrü uzun olsun. Daim şu bala gelgende, şu ıylap gelgende gülüp caynap tosu var. Şuna Kudayım ömrüm uzun olsun, bala çakası ben tınç olsun, bağırına tınç olsun, sadak olayım.